Анан ошон үчүн баягы жанагындай провокаторлорго мына шайлоо келатат, жакында шайлоо болот 30-да. Тыптынч өтөт, эч кандай эме болбойт. Анткени биз жасалма шайлоо өткөрбөйбүз, бирөөнөн чуркабайбыз, күйбөйбүз. Таптаза кылып татынакай өткөрөбүз. Ошондон колдонуп калалы деген күчтөр жанталашып, кокуй Кытай басып кетти. Басып алайын деп келген жок. Ушундай заводдорду куруп атат, жолдорду куруп атат, темир жолду куруп атат. Бизге керек да, аба менен суудай керек да. Биз азыр тупик мамлекетте жашайбыз мына 30 жыл. Не кылышыбыз керек? Өмүр бою үңкүрдө жашагандай жашай берелиби? Темир жол керек. Биз темир жолду бүткөндөн кийин 30-жылы биз дүйнөгө чыгабыз. Кытай экономикалык өзүнчө бир океан болсо, дүйнө жүзү өзүнчө экономикалык океан. Экөөнүн ортосунда турганыбызга сүйүнүшүбүз керек. Мына эми ошол эки океанды бириктиребиз дагы биз 30-жылдан баштап дүйнөлүк экономикага таасир эте баштасак болот. Рычагдарыбыз пайда болот биздики, транзиттик рычагдар. Ошону туура түшүнөлү. Балдарга, жаштарга айткыла. Бул деген түшүнбөгөндөр бар.